Саламатсыздарбы? Бүгін бізде қонақта еркин журналист Шайырбек Маматокторов. Рахмат сізге. Уақыттап келгеніңіз үшін майрам күні. Мынау кішкене тоқтап қалды иш, жаңағы шетелдік агенттер деген мыйзам. Қандай болды, қабыл алынса эмне болот эле, қаншаға тоқтады, қандай деп ойлойсуз? Сіз өзіңіз инагент болып қалышыңыз мүмкін бе? Біз барыбыз чет өлкөлүк агент деген нерсеге наамга дейли. Ошондой статусқа бир эле кадам калдык да. Дагы бир аз болсо, каникулга чейин, негизи мен ойлойм, демилгечилердин планы боюнча каникулга чейин бул мыйзамды өткөрүү керек. Өткөрүү керекпи же өткөрүү керек болчу? Болчу да, булардын планы боюнча депутаттар Жогорку Кеңеш каникулга кеткенге чейин ушул мыйзамды өткөрүш керек болчу. Бирок өзүңүзгө белгилүү, бул план ишке ашкан жок. Жана ал бир бирөөнүн эмгеги эмес, ал биздин коомчулуктун, аң сезимдүү адамдардын, биринчи кезекте журналисттердин, бейөкмөт уюмдардын күнү-түнү тынымсыз болгон аракетинин жыйынтыгында болду. Ал кандай иш аракеттер? Ошол мыйзам таасир бере турган тараптар, сиз, мен, бейөкмөт уюмдарда иштегендер, активдүү жарандар баарысы биригип бул мыйзамдын репрессивдик тараптарын айта баштадык. Анын үстүнө кээ бир уюмдар петиция даярдап, кол койдуруп, чет өлкөлүк өкүлчүлүктөргө, элчиликтерге алып барып, бул мыйзамдын демилгечилери мына ушулар, ушул депутаттар. Ушулардын жакында боло турган чакыруу боюнча Америкага бармак, жана Европага бир иш-чараларга бармак, ошолорго виза бербешиңер керек деп атып, чырылдап атып, ООНго чейин жетип, акыры ООНдун атайын өкүлү Кыргызстандын жетекчилигине кабыл алып аткан мыйзамыңар адам укуктарына, эркиндиктерге, активдүү жарандарга ошолордун укугун бузат деген ой менен, ошондой сунуш менен кайрылды, чакыруу кылды. Ушундай мыйзамды кабыл албашыңар керек деп чакырды да. Чакырды деген кандай? Алар кайрылды да. Кайрылуу жасады. Кайрылуу жасады атайын. Биз сиздерди ушул мыйзамдан баш тартууга чакырабыз деди. Ал ошондой формулировка менен айтылат эми дипломатиялык тилде. Мындай мыйзам биздин ата арабызда жок. Казакстанда, Өзбекстанда, башка эмне кыласыз? Түркмөнстанда жок бул мыйзам. Анда издейли, каякта бар? Ошо сиз айткан Орусияда бар. Бизге баягы Москвада жамгыр болсо 3 күндөн кийин бизге келет деген нерсе калыптанганда, ошондуктан Мамдумада кандай мыйзам төрөлсө, кандай ушундай айрыкча ушундай жарандык секторга, жарандарга алардын эркиндиктерин чектеген мыйзамдар ошол замат так көчүрмөсү бизде пайда болот да. Бул биринчи жолу эмес, билесиздер. Маалыматты чектөө боюнча мыйзамды өткөзүштү, бурмалап, сурмалашып, ар түрдүү формулировка, бирок түпкүлүгүндө баягы Раневский айткандай элечи, анын түпкүлүгүндө ошол эле тоок дегенде, анын баардык табияты барып ошол эле репрессивдик Орусиядан көчүрүлгөн мыйзам. Ошентип, чет элдик агенттер деген түшүнүк жалгыз гана ошол Орусияда азыр күч алган. Анын акыркы кырдаалга жараша, чет элдик агент деген ким Орусиянын агрессиясын колдобосо, ага сын пикир айтып чыкса, алардын баарын агент деп жарыялап, ал жерде кылмыш иши козголуп, түрмөгө камап жатат. Биздеги сунушталган мыйзамдын кара таанышып көрсөңүз, 10 жылга кесилесиз. Сиз бир сын пикир айтсаңыз, сиз 10 жылга кесилесиз. Мына ошого алып келип такап атышат. Кантип Кудай сактасын, адам өлтүргөндөргө 8 жылдан 12 жылга чейин берет. Чет өлкөлүк агент дегенге эгер мыйзам кабыл алынып калса, сиз бир коомдук
пикир жаратуучу адам болсоңуз, журналист болсоңуз, бейөкмөт уюм болсоңуз, сиздин атүгүл жазган, чаккан постуңуз үчүн да ошондой кылмыш жоопкерчиликке тартылып кетишиңиз толук ыктымал да. Анда Россияда агенттерди иштетпей коюп атат, а агентти ошондой чет өлкөгө агент деп таанылган адамга акчалай же бир башка жардам көрсөтсө, ошолор кесилип кетиши мүмкүн болуп атат. Ким колдоо көрсөтсө, акчалай эле эмес, мындай кандайдыр бир ага тилектештик айтсаңыз дагы, мындай жакшы сөз менен колдоо же атүгүл лайк басып анын жазган ой пикирлерине колдоо көрсөтсөңүз, ал деле бир онлайн бир соц тармактардагы нерсеге чейин ошолорго чейин ошолор да жазаланып атат. Мындай айыппул мындай эле калсын. Ошого чейин барып калып, бул саясий маразм. Бул ошол кайсы өлкөдө болбосун, ошонун саясий деградациясы. Түшүнүктөрдүн, баалуулуктардын баары аңтар теңтер болуп, баары алмашып, жана мамлекет жарандын кызыкчылыгы, жарандын укугу, адамдын укугу деген нерсени таптакыр унутуп калган абалда ушундай репрессивдик мыйзамдар пайда болот жана кабыл алына баштайт да. Кабыл алынып калышы мүмкүнбү дагы? Аябай кызык суроо. Себеп баякы кыргыз эл жомокторундагыдай сол жакка кетсең атың өлөт, оң жакка кетсең өзүң өлөсүң дейт. Арасат жерге келдик да. Негизи сол жакка кеткенде деле атың өлсө жыйынтыгында сен деле өлүшүң мүмкүн да. Демек, коомчулукта тирешүү болуп барып, мындай талашуу цитнот пат абалына келди да, азыр эч ким уткан жок. Кээ бир бейөкмөт уюмдар кол чаап атат, кээ бирлери сүйүнүп атабыз, биз токтоттук деп. Ооба, токтоттук. Бирок ал убактылуу токтоду. Аны бир майрамдап, жеңиш катары кабыл алалы деп мен айтпайт элем да. Ал убактылуу каникулга депутаттар кеткенине байланыштуу ошол эле маселе күздө каралат. Ким кепилдик берет күзүндөсү бул мыйзам өтүп кетпейт деп. Маанай башкача болот. Элдер балким башка саясий окуяларга алаксыйт. Же дагы бир шайлоочуга калат, бир жергиликтүү дагы бир депутаттын орду бошосо, же дагы бир демелер болот, саясий сырткы абалда күчөп кетиши мүмкүн. Ар түрдүү шарттар болот дагы. Балким ошол кезде ыңгайлуураак шарт болот дагы, тарс этип туруп бул мыйзам өтүп кетсе, анда биз баякы эркиндиктердин индекси боюнча дагы ылдыйга куладык дей бериңиз. Анда ооз ачып, момда кенен пикир айтканга да жүрөгүбүз дабай калат да. Сиз чалганда биз, бош эмес элем, айылда жүрөт элем деп жооп берип калабыз. Ошол абалга жетишим мүмкүн. Ошондуктан бүгүн эрте мыйзам кабыл алынган жок. Мындай паузага сыяктуучу тынууга кетти да, тараптарчы акыркы чемпиондук таймдар болот го бокста. Акыркы тынуу да. Бурчуна кетти да, тайм-аут, жарандык коом, эркин жарандар бул бир тарапка, мыйзам чыгаруу ошон бизге таңуулагандар бир тарапка. Бирок маанилүү жери буга чейин деле айтып кеттим, биздин активдүү позициябыз Кыргызстандын өзгөчөлүгү, демократиялык баалуулуктарды жактаган чоң калың пласт бар. Аларды ошолор чет өлкөлүк агенттер, МПОшкалар, же бирдемелер, бейөкмөт уюмдар деп аташат, грант жегичтер деп аташат да. Грант жегичтердин баары эле грант жегичтер эмес, алардын ичинде толтура бейбечарага жардам берген, дары-дармек алып келген, дагы бирдеме кылган, майыптарга жардам берген ушулар да бар. Анан көпчүлүк бейөкмөт уюмдар мыйзамдарды экспертиза жасайт. Кабыл алынып аткан мыйзамдар мына бүгүнкү кейсте окшоп, кайсы мыйзамдар туура, кайсы мыйзамдар эркиндиктерди, жарандын укуктарын чектейт деп ошонун баарын салыкка тиешелүү бардык нерселерге ошол экспертизалык көз караш менен карап, ошолорду электен өткөзүп турат. Бул эң нормалдуу мамлекетте ушундай болуш керек. Жана биз ошол нормалардан артка тартып, ошондой нерселерден баш тартпашыбыз керек да. Ошондуктан биздин
Жогорку Кеңештин депутаттары, элдин өкүлдөрү катары мыйзам чыгаруу бутагынын үч бийликтин бириси катары ушундай нерселерге өзгөчө мындай сын көз караш менен караш керек эле. Бирок биздин депутаттардын көпчүлүгүнүн реакциясын байкадыңыз. Биринчи макул болушту. Булар бир мыйзам демилгелене баштаганда, бул мыйзам болбоду өтөт. Баары өтөт. Демек мен буга ортоктош болушум керек деп кол коюшуп, суранышып кирип алышат. Мыйзамдын түпкүлүгүн, анын табиятын жакшылап анализдешпейт, окушпайт дагы. Аягында ал мыйзам чыр жаратат. Чыр жаратканда башын тырмап, ой, нең дурайын, баягы жакшы болбой калды. Бул көрсө жарандардын немесин чектейт экен, анысында визадан айрылат экен деген эми ачык айта албайт, бирок Америкага виза бербей коет экен, силерди кара тизмеге кирет экен, Европа биримдигинин кандайдыр бир мындай терс көз карашына ээ болот экенсиз деген нерселер, аны айтып аткан адамдар тарабынан болгон басым, коомдук жарандык басым аларды бир аз ойлондурду дагы. Ал баш тартканда алар ошол баалуулуктарды ошол замат эле сыйлап, ошол баалуулуктарга мындай баш ийип, ошол тарап болуп калды деп түшүнбөш керек. Алар ошол замат өзүнүн жеке жон терисине зыян келерин билген кезде баягы өзү суранып, демилгечилер тобуна мени киргизип коюңуз деп жүргөндөр жүзүн үйрүп, өзүнүн кесиптеши демилгелеген мыйзамдан, авторлуктан чыгып башташты бир нечеси. Албетте алардын ичинде аң сезимдүүлөрү бар. Баары эле ушундай сабатсыз дегим келбейт. Себеби бир нече депутаттарды билем. Чындап бул мыйзам чындап эле адам укуктарын чектейт экен. Бул болбогон нерсе деп айтып, колдобогондорун ачык билгизди да публикага, коомгочу. Ал жакшы нерсе. Бирок 40 адам жазылып алганда. 40? Баш тапкысында 40 депутат. Анан четинен чыгып, качып тозгондон кийин, ой, жок элем, аркы элем, бул элем, мени чыгарып эле коюңузчу дешип, ошентип атып, ызычуу болуп атып, анан кийин анын өтүшү эле эмес, анын дегиде демилгениши туура эмес. Ордакы тегерек столдордун биринде мен айттым эле. Мындай мыйзам өтмөк турсун, демилгеленбеш керек. Ооба. Мындай маразм, мындай акылга сыйбаган нерсе, анысында башка өлкөдөн бир репрессивдүү артта калган агрессор өлкөдөн көчүрүп ала турган өлкө бизге үлгү боло турган өлкө эмес. Анда неге алардан мыйзам көчүрөсүңөр? Алар ири демократиялык же экономикалык же саясий бир нерселерге жетишиптирби? Биз умтула турган баалуулуктар ал жакта жок. Үлгү боло турган тараптар таптакыр башка. Бай виза алып өздөрү чуркап атат. Анан ошол демилгечилердин бир катары бир нечелерине суроо берди да журналист. Ушундай демилгелеп, ушул мыйзамды колдоп атасыз. Сиздин балаңыз Европада, сиздин кызыңыз Америкада окуйт турбайбы десе, эми ооба ошондой, бирок балдар ата-энеси үчүн жооп бербеш керек да деп бетин тандай кылып ошентип жооп беришти. Бир тарабынан, экинчи тарабынан виза албай калат экен десе, тызылдаган бойдон баарысы эмелерин баягы чакыртып алып атышат. Өзү койгон колдорун. Мына принципсиздик, мыйзам чыгаруудан таптакыр кабары жок адамдар, дагы бир ирет айтып кетейин, жарандын, адамдын абалын оорлоштура турган мыйзамдарды кабыл албаш керек. Бул мыйзам чыгаруунун негизги принциби. Туура. Мыйзам чыгаруунун баарысы жеңилдетүүгө, адамдын жарандын жашоосун жакшыртууга, анын абалын жакшыртууга, ага көбүрөөк татыктуу жашоо сүрүш үчүн шарттарды жаратууга багытталган. Туура мыйзамдарды кабыл алыш керек. Мына ошол демократиялык багыт ошол. Аны айткан адамдардын эле баары бул чет өлкөлүк агент, бул бир жактан грант жептер, же тигилтиптер, мынтиптер, анан булардын баарын соттош керек, камаш керек деген бул акылга сыйбаган сабатсыздык. Эми бир жөнөкөй сабатсыздык. Ошону демилгелеген адамдардын билим деңгээлин карап көрсөңүзчү, акыркы 40 жылда бир китепти толук окубаган адамдар болуп чыгышы ыктымал.
ар түрдүү наамдар сизди билимдүү кылбайт. Атүгүл сиз депутат болушуңуз мүмкүн. Депутат болуп калышыңыз бир шайлоолордон өтүп тизмесин. Бирок сиз ал мандатка ээ болгондо ошол замат билимдүү жана көсөм адам болуп калбайсыз. Орусиядагы абал таасир эттиби? Начарлап бараткан абал. Эң маанилүүсү ошол. Эң сезимтал адамдар, саясий ишмерлер ушундай нерселерге бат таасир берет да, таасир кылат, реакция кылат. Биринчи акча. Банк системасы ошол замат Орусия согуш талаасында артка чегинип, бир топ утула баштады. Экинчиден козголоң чыкты, аскердик козголоң, алардын ошол бир буга чейин Путин такыр анын бар экендиги жөнүн моюнга албай, ой, Вагнер деген нерсени билбейм, ал Орусия мамлекетине такыр тиешеси жок деп былтыр өзү айткан, а кече айтып атат, биз 86 миллиард жумшадык бул уюмга бир жылдын ичинде деп атат да, бир мамлекеттик бюджеттен. Мамлекеттик. Чын-чынына келгенде ошол бейрасмий аскерий уюмду Россиянын конституциясында мыйзамсыз деп табылат. ЧВКлар, жеке аскердик компанияларды түзүү бул кылмыш болуп эсептелет. Ошол кылмыштуу топту 86 миллиард, 1 миллиард доллар менен каржылаган Орусиянын башчысы өзү айтып атат. Былтыр эч кандай тиешебиз жок деген адам. Ооба, эч кандай бизге тиешеси жок. Таптакырынан баш тартып алмайсыз. Тааныбайм да, көргөн да эмесми деген адам бүгүн айтып атат, бир жылдын ичинде биз ушунча акча короттук дейт. Ошондо эки анчы сүйлөгөн Путиндин чыныгы жүзүн көпчүлүгү эми түшүнө баштады. Орусиянын ошондой төңкөрүш козголоңунан, ички абалынан, экономик кулашы, анан кийин өзүнө караганда бир топ чакан өлкөдөн согуш талаасында утулуп баштаганы, Орусия армиясындагы коррупциялар, негизде башкаруу системасындагы аябай ушундай көрүнүштөр, Путиндин тарабында командасын эскиргени, ал ишенген генералдардын карганы, мен карган адамдарга каршылыгым жок, бирок дараметтүү күч кубаттуу адамдар менен жаңылап жаңы күчтөрдү кошуп туруш керек эле да өзүнүн чоң башкаруу командасыначы. Ошондуктан саясат жана акча ошол замат ага реакция кылды. Биринчиден алды сатты кылган компаниялардын анча-мынча баягы параллелдүү экспортто тыйышты. Биринчи Армения көп кылган, аларды казактар жана биздин компанияларга тиешелүү болду. Ар түрдүү шылтоолор менен электрониканы сатып алып, Европадан, Америкадан өзүбүзгө деп анан кийин параллелдүү кылып туруп Орусияга айдап турушкан. Ал Орусияда ал чиптерден, ал микросхемалардан самолеттор жасаган, алар барып атуудан кийин кулап, алардын ичинен ошол чиптер чыгат. Анан тескерисинче логистика боюнча баарысын текшерип келгенде, аларды өткөзгөн параллелдүү импортто жасаган кыргыз, казак, армян компаниялар болуп чыкты. Ошол Евро биримдиктин 11-чи пакет, санкциялардын 11-чи пакетине ошол нерселер кирди. Ошол замат реакция болду. Ошол замат Орусиянын абалына кече эле сыйынып жүргөн Орусия теңселе баштаганда, ишенгем кожоным сен белең деп, депутаттар ошол замат боекторду өзгөрттү дагы. Ошол замат өзүнүн ориентациясын өзгөртө баштады. Ошондой репрессивдик мыйзамдар кабыл албай, себеби эртең бүрсүн толук ушундай өзгөрүүлөр болуп кетсе, Россияда бийлик алмашып кетсе, булар туткан адамдар бийликтен кетип калса, анда биз кантебиз? Демократиялык институттар Кыргызстанда күчөп кетсе, ошол Евро биримдиктин эскертүүлөрү, ООНдун чакырыктары эмне болду? Ошондо биз ушундай мыйзамдарга кириптер болуп, ушуларга биз кол коюп, ушуларды биз демилгелегенбиз, андай ит болобуз деп, ошондой ой менен гана колдорун чакырта баштады. Бирден-четинен. Ошондуктан, эгерде азыркы тенденция менен кетип барсак, анда күздө албетте бул мыйзам кабыл алынбайт. Балким демилгечинин өзү да мынчалык коомдук басымдан кийин, көп критикадан кийин, акыл эси болсо, ошол адам жөн эле ошол мыйзамды чакыртабыз керек. Басым дагы балким азаят сырттан. Мына аны кабыл албайсыңар деген басым болбосо дагы мындай басым кылганга чамасы азайып баратат.
ошо сырттан деген Орусия жактан ушул дайыма биздин мыйзам чыгаруучуларга эмет сигналдар, ушундай көрсөтмөлөр болуп турчу да, муну кабыл алышыңар керек, да биз иштешибиз керек, биздин мамилебиз мынтип атат деп эле. Мурда бололу деген. Бизде адам катары көрчү эмес. Кремлдин саясатында Кыргызстан деген адам жок болчу. Азыр алардын бара турган жери жок. Бүт дүйнөдө санкция болуп, алардын атүгүл артисттери бара албай калды. Казакстанга келсе тыюу салат, Өзбекстанга келсе да ырдатпайт. Баягы пропагандага аралашкан, согушту колдогон артисттердин ушунчалык. Согушту колдогондор баары чет өлкөлүк агенттик деген макамга ээ болуп, айдалып, куулуп, камалганы камалып, качканы качып, тозуп, ошентип ушундай абалга келип калды. Ошондой кезде биздин депутаттар ушундай нерселерден алыс болуп, эч кыр дегенде өзүнүн коопсуздугу үчүн болсо дагы өзү жана өзүнүн бала чакасы үчүн азыр ушундай нерселерди биз айтып койгонго көпчүлүк капа болуп атат. Кайсы бир кездерде биз ошолорду ушундай туура эмес кадамдардан артка тартканыбыз үчүн ыраазычылык айтканга ушулардын акылы жетсе болду. Эми бул саясатчылар жанагынтип өзгөрө баштады. Жалпы коомдо кандай абал? Өзгөчө мына маалымат каражаттарында. Ошол нерсе мага кызык болду. Себеп согуш башталганына 1,5 жыл болду. 22-жылдын 24 февралда кол салганда. Ошол күндөн баштап биринчиден согушту, кадимки кан төгүлүп жаткан согушту согуш дебестен атайын аскердик операция деп тергеп келишти. Бизде эмгиче тергейт кээ бирлер. Дагы эле тергейт. Баягы менин атымды жеңем атабайт. Уй бала деп кайрылат да. Эми дебейт, Шайырбек да дебейт. Уй бала деп коет. Ошо уй баладай кылып. Эмне уй бала деген эмне? Ой бала деп кайрылганы. Ой бала. Ой деген ой деп чакыргандын бир формалары бизде түштө кээде уй деп айтылып калат. Ал деген баягы музоо деген мааниде эмес. Ой бала деп коет. Ошол сыяктуу болуп тергеп, ошол согушту булар уй бала деп жүрө беришти. 1 жыл бойдон биздин басма каражаттарыбыз. Алардын ээлеринин көпчүлүгү пророссиялык магнаттар, саясатчылар, депутаттар, дагы бизнесмен ишкерлер да. Мына акыркы кездеги Бабур Төлбаев деген меценат, банкир, президенттикке өзүн койгон адам Путинге сыйынат экен. Аны көпчүлүгү билбейт. Аны биз аябай жакшы мындай мотиватор, жакшы нерсе чакырган, жаша деп жүргөн адам деп, биз аны адам деп жүргөнбүз да коомчулук. Аягында келип жүзү чыгып атат. Ал пропагандист. Ал бизнесмен да эмес, ал мотиватор да эмес, ал сиз менен бизге үлгү да эмес, жаштарга да үлгү эмес, ал пропагандист. Мындай адамдар Орусиянын саясатын, Орусиянын ички тышкы саясатын башка жакка экспорт кылышат. Көрсөм Өлбулак деген анын ишканалары биздин жарандарды көпчүлүгүн кредитке, чоң нацияларга кириптер кылыптыр. Алар боюнча арыздар айтылып баштады. Алар боюнча нааразычылыктар, коомдук пикир жараткан адамдар ошондой адамга нааразычылыктарын айта баштады. Эң маанилүүсү согуштун тарабындагы болгон чагылдыруу пайда болду. Жакшыбы, жаманбы, оңбу, терсби, бирок азыр мурда ошол азаттыктан башка эч ким жазчу эмес. Клоп жазчу. Эл аралык эмеле ошолорду да агенттер деп атап келишет, ал басмаларда. Карабайсызбы? Жөнөкөй кыргыз ЖМКлары, сайттар, чакан телеканалдар согуш боюнча, радиолор согуш боюнча репортаждарды жасап, интервью ала баштады. Акыркы күндөрү. Анын үстүнө согушту колдобогон, мага окшогон адамдардан дагы пикир сурап атат. Ал деген сөз биздин баары журналистикабыз алдаганча өйдө, ошол эле Орусиядан, ошол эле кошуналардан биз алдаганча аябай начарлаган кездеги абалыбыз дагы алардан жогору экен. Биздин журналисттер сурап согуштагы оюңуз кандай, Орусиянын абалы эмне, Пригожиндин кылган козголоңу, анын көтөрүлүшү сыяктуусу эмне болуп жыйынтык берет деп кече жеке маалымат каражаттары пикир алып, ушул боюнча айтыла баштады коомго. Бул деген сөз альтернативалык маалымат көбөйөт. Бизде басма сөздүн орду аябай чоң. Бизде гезит, журнал, радио, айрыкча телеканалдар, момундай жеке каналдар канчалык ушул нерселерди айтса, бирөөсү мактасын, бирөөсү каршы пикирин айтсын. Ошентип биз альтернативалык бир нече түрдүү маалыматты бергенде жарандар өз акыл ою менен, акыл парасаты менен тандап, оң же терс, туура эмес деп өздөрү ылгап алат. Кудайга шүгүр биздин эл билимдүү. Ошол тенденция мага жакты. Мына бүгүн акыркы эле 3-4 күндө башталды.
Өзгөчө мына козголгондон кийин Пригожиндин козголоңу биринчиден Россиянын ичинде былыктардын баарын толук сыртка чыгарды. Орду жашырсаң өлүм аскере кылат дегенсип. Карасаңыз 1000 километр. Биринчи шаар Пригожин басып алган Ростовдон Липецк, Курск, Тула. Туладан 200 километр. Ошого чейинки 800 километр аралыкты тоскоолдуксуз басып өттү. Тоскоолдуксуз ал ээн талаадан өткөн жок. Чептелген, заставалар коюлган, тосмолор коюлган жерден чегарачылар бар жерден өтүп атты вагнерчилер. Бирок эч ким аларга тоскоолдук кылган жок. Аз келгенсип аларды кучакташып, гүл беришип, тосуп алып жатышты. Аскерлер куралын тапшырып, ошолорго өткөндөр да болду. Бул деген сөз мен Пригожинди жактап аткандык эмес. Пригожин кадимки аскер кылмышкер. Бирок орус коомчулугу ушунчалык мүңкүрөгөн, ушунчалык баарына ишенбей, аластап арга издеп калганда, элди ушунчалык манипуляция кылып, пропаганда кылып, мокотуп, коркутуп койгонуңуздачы, бийликтен жүзүн үйрөй баштаган элчи кылмышкер болсо да Пригожинден үмүт кылып калыптыр. Ошону сактоочу, коргоочу катары кабыл алып калган, элди ушулап алып келген Орусия бийлиги. Анысы аз келгенсип карачы. Жанагы Ростовдон эмеге чейин баратканда Москва областына чейин жетпедиби? Жетти да, 200 Тула эң акыркы шаар. Орто жолдон 6 аскери вертолетту атып түшүрүштү. Жалпысынан 13. Анан бир чоң Ил-22 деген жөнөкөй учак эмес, ал ичинде башкаруучу эмелер бар, пульттер бар. Өтө кымбат. Учак болчу да. Аябай жакшы жабдырылган, маанилүү. Эми ошонун баарын өкмөт, бийлик кечип салып атат. Кылмыш кечип салганга чейин биринчи аларды кылмышкер, саткын, орус мамлекетине каршы чыккан саткын деп сыпаттады Путин. Аталган, да. ФСБ иш козгоду. Бортников баш болуп, барысы аны сындады. Дагы ошону жоопко тартыш керек айтып. Шойгу билбейм кайсы тешке кирип кетти, Шойгу жок. Жок болчу. Таптакыр жок. Кечөө чыкты кайра. Пайда болуптур. Бирок негедир неден тартынды медалдарын такпай жүрүп калыптыр. Балким башка жаңыларына орун калтырып атса керек. Ошентип атып, карасаңыздар, орус мамлекетинин жетекчилери аны чыккынчы кылмышкер деп атады. Бирок анын бийлик менен Пригожин ортосундагы ортомчулар сүйлөшүп, болбойт, бул эң баш өтө күчтүү. Элде бул тарапка өтүп кетти. Себеби баягы Патриот Z каналдар бар Пригожинди колдой баштады да. Ал чоң сигнал болду да. Бийликтин ушунчалык аброю түшкөндүгүнүн белгиси. Бул болбой калды. Биз буга кылмыш ишин жоюшубуз керек. Ошондо бул артка тартмай болуп атат. Пригожиндин максаты кичине акчалай, анан өзүнүн юридикалык жактан коопсуздандырыш үчүн жүрүш жасады да. Анан кылмыш ишин жойду. Вагнерчилерге кандайдыр бир преференцияларды алды да, эми дарега алмаштырып көчүп кетет экенбиз Белоруссияга деген шарттар менен, өзүнүн кылмыш жоюлат экен деген шарт менен ал макул деп тизгинди бурган. Бургандан баягы эле жалганчы орус жетекчилиги кече айтып атат. Мурда күнү кечинде айтып, биз жойгон эмеспиз деп ФСБнын тергөөчүсү. Себеби ал кылмыш ишти Путин же Мишустин, тем более теге Дмитрий Медведев, Портников жойбойт, аны тергөөчү жоет. Тергөөчү тергеп атат. ФСБнын тергөөчү. Бирок жоюшту кийин. Анан кече кайрадан жок, жойду деп атат. Сиз айткан жерге эми келдик. Анда өлгөн 13 учкуч, куну кайда? 13төн көп. 13төн көп. Орусияда азыр согушта отулуп аткан себептеринин бири самолет бар, учкуч жок. Бул маанилүү жетишсиздик да. Бир учкучту даярдоо үчүн 10-15 жыл убакыт кетет экен. Адис тажрыйбалуу учкучтар жок. Ошондой маалда 1 жылдан бери жүргөн, 1,5 жылдагы согуштун ичинде да жүрүшүндө мынчалык жоготууга болгон эмес. Бир күндө мынчалык болгон эмес. Бир күндө Пригожин булардын аберин айрандай төгүп, учкучтарын атып, самолет вертолетторун талкалап, баарысын жүзүн ачып койду да. Эми Бортников кып-кызыл калыпта айтып атат, биз кулактын баарын дейт, Москвага жыйнаган, Москваны булар ала алмак эмес деп. А Москвадан башка территория Орусия эмеспи? Ал жерде жарандар орустар эмеспи? Алар жарандар эмеспи? Алардын коопсуздугу сизге кереги жокпу? Ростовду тыштап коюшту. Ал жердеги
адамдар буларга кереги жок экен. Белгород эмне болуп атат? Белгородду айтпай эле коюңуз. Алар жөн эле Белгород таптакыр эле башка мамлекетке, Украинага тиешелүү сыяктуу болуп калды. Азыр Белгороддо манайчы, аз жакшылап сурамжылоо өткөзсөңүз, кээ бир Украинага эле өтүп кетеби деди. Баягы Каховский ГЭС жарылгандачы, жарандардан келип сурады да, сизди каяка алып баралы? Сактоочуларчы баягы. Тигил жеке бул жекеден келер. Эгерде Украин жакта бизге басым болбой турган болсо, бизди орус деп жекелебесиңер, биз ошака эле кетеличи дегендер болду да. Ал деген сөз институттан алдык. Мындай жарандык ишенимиңиз таптакыр кетти. Эми элестетсеңиз, абал, жөнөкөй абал. Орус аскерлери Москваны басып алганы жөнөптүр. Чечен аскерлери Москваны коргогонго жөнөптүр, жана жетпей Ростовдо тыгылып калыптыр деп айтат. Бул парадокс да, бул анекдот да. Анан ошол өлкөдөн кантип үлгү аласыз? Ошол армиядан коррупциялашкан кантип үлгү аласыз? Биз мыйзамдарын көчүрүп атабыз. Биз мыйзамдарын биринчи ирет эмес да, ушунча жылдан бери ошону көчүрүп келишет да. Ошондуктан үлгү болуп турган башка өлкөлөр көп да. Эң тыныч жөнөкөй ушул өлкөлөрдөн үлгү алышыбыз керек. Өздөрү умтулуп атпайбы? Виза алып умтулуп аткан өлкөлөр бар го. Ошол жактарда кызык да, өздөрү тияк умтулушат. Балдары ошакта окушат. Бардыгы ошакка жөнөгөнгө чырт этип эле бийликтен же эмеден кетсе, кызматтан. Эмнеге Орусияга барышпайт? Эмнеге Москвага барып жашашпайт, качышпайт? Эми бар бир экөөлөрүбүз бар. Бирок калгандары 99% Европада, АКШда жашаганга аракет кылышат. Биздин убактыбызды аяктап калыптыр. Эми ушундай абалда экенбиз биз, кыргыздар. Бүт эми кыргыздар дебей мамлекет деп коелучу, өлкө, коом. Бүт дүйнөдө сындалып аткан коом биз үчүн үлгү болуп атат. Бирок ал нерседен кетип атабыз да, уже оңолуп баратат. Жарандарыбыз азамат, маалыматты ылгаганды үйрөнүп калдык. Буюрса, биз да аңгүйдөгөн жетишкен сопсон өлкөгө айланабыз. Рахмат. Сизге бизде конокто эркин журналист Шайырбек Маматокторов болду. Рахмат сизге. Саламат болуңуздар.